Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү сабакты кыргыз тили мугалими Ботоева Айзада Туратбековна өтүп берет. Кыргыз тили жана окуу 2-класс. Саламатсыңарбы балдар? Салам айтып баарыбыз саламдашып алалык. Дептер, ручка даярдап, сабакка көңүл буралык. Аны эмесе балдарым, сабакка кандай даярдык? Балдар, сабакка даяр болсоңор, баарыбыз көңүл коюп, угуп отурабыз. Кана, дептер, китеп, калем, сапты алып, ыңгайлуу отуруп алгыла. Балдар, бүгүн числонун канчасы? Бугу айынын. Бүгүнкү числону туура кылып дептерге жазып алабыз. Андан кийин теманы жазабыз. Бүгүнкү тема чыпалак бала жөнүндөгү жомок. Сабактын максаттары: биринчи, жомокту окуп, мазмунун түшүнөбүз. Андан кийин жомок аркылуу байланыштуу кебибизди өстүрөбүз. Үчүнчү, чыпалак жөнүндө жомокту Чыңгыз Айтматов жазганын билип аласыңар. Анда эмесе баарыбыз китепти алып 98-бетин ачабыз. Кана, биринчи көнүгүү макалды окугула, тилиңерди жатыктыргыла. Кана, баарыбыз окуйлу. Эл ичи, өнөр кенчи. Кайталайбыз. Эл ичи, өнөр кенчи. Демек балдар, өнөр деген сөздү силер билесиңерби? Өнөр деген бул ар бир адамда өнөр болот. Ал таланты, колунан келген чыгармачылыгы. Демек ар бир адамдын өзүнүн өнөрү болот. Демек элдин ичинде канчалаган өнөр, талант чыкпаган эмне таланттар көп экен. Ошондуктан эл ичи, өнөр кенчи дейт экен. Экинчи көнүгүү макалдагы сөздөрдүн айтылышын жазгыла. Демек дептерге биз эл ичи, өнөр кенчи деп айтылышын жазып алабыз. Кана, баарыңар дептерге жазгыла. Жазып бүтсөңөр балдар, үчүнчү көнүгүүгө көңүл бургула. Сөздөрдү жана сөз айкаштарын эсиңерге туткула. Демек, сөздөрдү, жаңы сөздөрдү үйрөнөбүз. Кана, чогуу окуйлу. Илгери, илгери. Давно, давно. Боюна карабай. Несмотря на свой рост. Тамак ташып берчү экен. Носил обед. Жутуп алат. Проглотит. Ошондон баштап ал койлорго келгенде. С этих пор, как только он приближался к овцам. Мени ургула, меня бейте. Эми кыргызчасын айткыла. Илгери, илгери. Боюна карабай. Тамак ташып берчү экен. Жутуп алат. Ошондон баштап ал койлорго келгенде. Мени ургула. Кана балдар, азаматтар, кайталадыңарбы? Бул сөздөрдү өз алдынча окуп, жаттап, тилиңерди жатыктырып, үйрөнүп алгыла. Анда эмесе балдар, биз үчүнчү көнүгүүгө диалогго өтөбүз. Диалогту окугула. Акылай менен чыпалак баланын диалогу. Кана, мен окуп берейин. Акылай. Чыпалак бала, сен жөнүндө жомок бар экен. Балдарга айтып берчи. Чыпалак бала. Макул. Чыпалак бала жөнүндө жомокту кыргыз элинин улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов жазган. Ошол жомокту балдарга айтып берейин. Демек, чыпалак бала жөнүндө жомокту ким жазган экен? Чыңгыз Айтматов. Кана балдар, сүрөттө кимди көрүп турасыңар? Чыңгыз Айтматовту. Чыңгыз Айтматов ким болгон? Чыңгыз Айтматов кыргыз элинин бүткүл дүйнөгө атагы чыккан улуу атактуу жазуучу болгон. Анын китептери 150дөн ашуу тилдерге которулуп, көптөгөн
элдер мамлекеттер эмне кылышат экен? Сүйүп окушат экен. Чыңгыз Айтматов Талас областында Шекер айылында 1928 жылы төрөлгөн. Демек, ал улуу жазуучу. Чыңгыз Айтматов кылым адамы. Эмне үчүн? Себеби анын чыгармалары кылымдан кылымга жашап келет. Демек, Чыңгызды таанысаң, кыргызды тааныйсың дейт. Көрдүңөрбү? Демек, Чыңгыз Айтматов көптөгөн чыгармаларды жазган. Анын балдар үчүн чыгармалары да көп аябай. Кана, балдар үчүн кайсы чыгармалар жазыптыр? Солдатёнок, бул атадан калган. Туяк, Ак кеме, Белый пароход, Буга эне жөндө жомок жана эң акыркы чыгармасы Портфель көтөргөн маймыл. Демек, балдар үчүн да чыгармалары көп экен. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары көбү эмне кинофильм болуп тартылган. Эми балдар, Чыпалак бала жөнүндө жомокту мен силерге окуп берейин. Илгери Абышка кемпир жашаптыр. Алардын Чыпалак деген баласы болуптур. Ал кичинекей, бою бармактай экен. Ошон үчүн анын атын Чыпалак бала деп коюптур. Бирок Чыпалак бала боюна карабай ата-энесине чоң жардам берчү. Талаага атасына тамакташуучу экен. Бир күнү аны карышкыр жутуп алат. Ошондон баштап ал койлорго келгенде карышкырдын ичинен "Карышкыр келе жатат, мени ургула" деп Чыпалак бала кыйкырчу болуптур. Карышкыр койчулардан араң качып кутулчу экен. Ошентип акылдуу бала, Чыпалак бала көп малды карышкырдан аман сактап калыптыр. Кийин Чыпалак бала өз ата-энесине келет. Алар бактылуу жашап калышат. Демек балдар, Абышка кемпирдин кандай баласы бар экен? Кичинекей, бою бармактай баласы бар экен. Анын аты ким? Анын аты Чыпалак бала. Чыпалак бала кандай бала экен? Ал эмне кылчу экен? Чыпалак бала эмгекчил экен. Ал өзүнүн боюнун кичинелигине карабай, ата-энесине жардам берчү экен. Атасына эмне кылчу? Тамакташуучу экен. Бир күнү аны карышкыр эмне кылды? Карышкыр бир күнү Чыпалак баланы жутуп алды. Ал эми Чыпалак бала кантип кутулду карышкырдан? Ал койчуларга келип койлорун жейин дегенде, "Карышкыр келе жатат, мени ургула" деп кыйкырды. Ошентип Чыпалак бала көп малды эмне кылды? Карышкырдан сактап калып, кийин өз ата-энесине келип бактылуу жашап калыптыр. Азаматтар, түшүндүңөрбү? Өз алдыңарча да бул жомокту окуп чыккыла. Балдар, демек Чыпалак бала бул эмгекчил экен, боюна карабай акылдуу экен. Демек теректей бой бергиче теменедей акыл берди. Теменедей деген бул тырмактай деген. Адам кийиминен таанылбайт, адам акылынан таанылат экен. Ошон үчүн биз да зерикпестен билим алып окууга аракет кылалы. Биздин Чыңгыз атабыз адамга эң кыйын күнүнө адам болуп жашоо деген. Демек балдар, бүгүнкү сабак түшүнүктүү болсо, үйгө тапшырма 100 беттеги тестти жазасыңар. Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болсо балдар, мен абдан кубанычтамын. Сабакка катышканыңарга абдан кубанычтамын. Эгерде түшүнүктүү болсо, анда эмесе көрүшкөнчө саламатта калгыла.